Фараон Жусупка мындай деди: "Мен түш көрдүм, бирок эч ким жоорый алган жок. Сени түш жоорый алат деп уктум." Жусуп фараонго мындай деп жооп берди: "Мен эмес, Кудай аны фараонго жакшылыкка жооруп берет." Анан фараон Жусупка түшүн айтты: "Түшүмдө мен дарыя жээгинде туруп турмун. Дарыядан көрүнүшү жакшы семиз жети уй чыгып, камыштын арасында оттоп жүрүштү. Алардан кийин арык, көрүнүшү эң начар, омурткалары оркуйгон жети уй чыкты. Мен бүтүндөй Мисир жеринен мындай арык уйларды көргөн эмесмин." Анан жети арык уй мурдагы жети семиз уйду жеп салды. Семиз уйлар алардын ичине кирип кетти, бирок алардын ичине кирип кеткени билинген жок. Алардын көрүнүшү баштагыдай эле арык бойдон калды. Анан мен ойгонуп кеттим. Анан дагы түш көрдүм. Түшүмдө бир сабактан бадырайган жакшынакай жети баш буудай өсүп чыкты. Алардан кийин ичке чүрүшкөн, чыгыш шамалы күйгүзүп кеткен жети баш буудай өсүп чыкты. Анан чүрүшкөн буудай баштары бадырайган дандуу жети баш буудайды жеп салды. Мен муну сыйкырчыларга айттым, бирок эч кимиси жоорый алган жок. Ошондо Жусуп фараонго мындай деди: "Фараондун түштөрүнүн мааниси бир. Кудай эмне кыларын фараонго билдириптир. Жети семиз уй бул 7 жыл. Жети баш дандуу буудай бул 7 жыл. Экөө бир түш. Ал семиз уйлардын артынан чыккан кыржыйган арык 7 уй бул да 7 жыл. Ошондой эле чүрүшкөн, чыгыштын шамалы күйгүзүп кеткен жети баш буудай бул ачарчылыктын 7 жылы. Мына ошондуктан мен фараонго Кудай эмне кыларын фараонго көрсөттү" деген. Азыр бүткүл Мисир жерине мол түшүмдүү 7 жыл келе жатат. Андан кийин 7 жылдык ачарчылык келет. Мисир жериндеги бул мол түшүмдүн баары унутулуп, жерди ачарчылык жабыркатат. Ошондо молчулуктан кийин келген ачарчылыктын кесепетинен жердеги мурунку молчулук билинбей калат, анткени ачарчылык аябай катуу болот. Ал эми фараондун түшүнүн 2 рет кайталанышы Кудай сөзүнүн чындык экенин жана жакын арада Кудай аны орундатаарын билдирет. Эми фараон акылдуу, даанышман адам караштырып көрүп, аны Мисир жерине эл башы кылып койсун. Фараон жер-жерлерге көзөмөлдөөчүлөрдү коюп, мол түшүмдүү 7 жылда Мисир жериндеги түшүмдүн 5тен 1 бөлүгүн жыйноого буйрук берсин. Алар келе жаткан жакшы жылдардагы эгиндин баарын азык үчүн фараондун карамагына жыйнап, шаарларга чогултуп алышсын да сактап турушсун. Бул азык Мисир жеринде боло турган 7 жылдык ачарчылыкта жер жүзү ачарчылыктан кырылып калбаш үчүн камдалган азык болсун. Бул сөз фараонго жана анын кызматчыларынын баардыгына жакты. Ошондо фараон кызматчыларына мындай деди: "Кудайдын руху бар ушундай адамды таба алабызбы?